Саламатсыздарбы? Төлөс ТВнын көрүүчүлөрү, бүгүнкү чыгарылышыбызда Төлөс айыл аймагындагы биринчи жолу болуп өткөн улуттук оюндар кандай өттү? Ден соолук күнүнө уюшулду. Негизгиси максаты ушу Төлөс. Биздин биримдик Бишкекте. Türkiye jardam keyifli sanatçının bilim adından sonra bir maksatta Төлөс айыл аймагында биринчи жолу улуттук оюндары болуп өттү. Улуттук оюндарга айылыбыздын жашы карысы деп келип катышты. Шахмат боюнча биринчи орун Маматсаков Заир, экинчи орун Аманов Калмырза, үчүнчү орун Токуров Сапарали. Ал эми таяк тартыш боюнча 60 килограммга чейинки орун ээлегендер. Биринчи орун Абсаламов Баястан, экинчи орун Кубатали уулу Элизар, үчүнчү орун Сыдык уулу Эрнист. Ошол эле таяк тартыш боюнча 60 килограммдан жогорку биринчи орун Айбек уулу Алтынбек, экинчи орун Төлөнов Батыр, үчүнчү орун Абдуллаев Барсбек. Ийгиликке жетишкендер акчалай сыйлык жана грамоталар менен сыйланышты. Уюштуруучу Бектемиров Канат агай менен болгон маегибизде ал мындай деди. Oyun ден соолук күнүнө уюшулду. Негизгиси максаты ушу Төлөс жаштарына ынтымакка чакыруу, спорт менен машыгуу, сборный Төлөс жаштарынын сборный командалар тандоо эле. Дагы Кудай кааласа башка оюндар боюнча өтөт. Эмкисинде адамдар көбүрөөк катышат деген ниеттебиз, Кудай кааласа. Кудай кааласа Бишкекте ойноп атат Төлөстөр. Бүгүн биринчи күн, биринчи оюн. Вот азыр 5 команда ойноп атабыз. Уже биринчи күн эле. Буюрса башталды биздин дагы. Вот эл толтура. Толмон мадресе Тутун жайыма, вот Салива. Полный. Погода жакшы. Вот. Азыр жаштар өтөт, эми кечинде буюрса аксакалдар келет. Иншаллах. Мынакей ойноп атат оюнчулар. Вот толтура. Бала көп, 50ден ашык бала бар. Мынакей чоңдор. Аксакалдар келип отурушат бардыгы. Чабылыш. Orta jaqdan kelsең, мектепке кирсең, мектепке. Bu yakta kireverişi var. Мынакей. Evet, eşitine giriyor kalmışlar. Saat 7 boyunda қалып отыр, азыр қонақтар келеді, біз даярданып бияқта. Даярдашат болғаны. Буйрса азыр. Кичинеден кейін уже бияққа келебиз ашқа. Вот мезака. Sevgiler. Televizyoninizde varınızda çok rahat. Çok turgunдағы çoğun bulgular bardı. Birinci bolğanına baylanışta hazır daha köpümüz kelbek aldık da burada buyursa da derneyişin çoğunlığında bundan da köp bolubuz. Bu negiz bugan 2 aydan beri çoğulganan oşo жаштардын сунушу менен чоңдорду көрөйлү, таанышайлы, чоңдор менен саламатта жүрөйлү, көп экен болсак да, бириксек көп экенбиз деген максатта жаштар көтөрүп барды. Анан баштап биз Салива биз чоңулалы деген ой келди башында. Жана кече клубда болуш керек, жана Төлөс Байсовский клубтан балдар келди. Ошо балдар келип, рұқсат келгенде ошол Россиядагы Төлөстүн бириктип, ошолордун шоулук боюнугун ашып өткөндөрүн көрүп, анан неге биз Бишкекте кылбайбыз ошону? Эгер биз Төлөс боюнча биз билсек, баардыгыбыз бул жактан мисалы үчүн
Ар ким ар кандай сферада иштейт, бири-бириге жардам тийет, мисалы үчүн эң азынданчы. Ошондой бир максатта ушуну бир салтка айлансак деген ойдо ушуну баштап отурабыз. Бергениңиздер үчүн дагы чоң рахмат баарыңыздарга. Ушуну колдон келсе катарыбызды азайтпай, көбөйтүп бардыгыбыз таанышып, азыр келбегендерге дагы жеткирсек ушунучу, кийинкилеринде дагы көбөйтүп, жакшы бир ынтымакта болсокчу бардыгыбыз. Ошо таанышуу, ынтымакта, биригүү эле максатта ушуну уюштуруп атабыз. Дагы чоң рахмат келдиңиздер. Эми биз аксакал дейбиз, бизден да аксакалдар бар. Ооба. Алар жумуштарына байланыштуу келип калганда. Эмне дейм, ана максат, Майсан инелерибиз ушундай жакшы инициатива көтөрүпсүңөр. Ушинтип дайыма чогулуп отура берейин. Мына мисалы үчүн бири-бирибизди тааныгандар бар, тааныбагандар бар. Бирок мисалы үчүн мен буларды тааныбайм, булар мени тааныбайт дегенде. Шунда таанышайлы. Мында катташ агайын болуп турайлы. Аны дейбиз. Кысасы уюштурган жакшы болуптур. Ушинтип дайыма чогулуп бирге, бирок арасын узак кылбай, жакыныраак кылып, 10 күнбү, 2 неделя. 2 жумага кылсак азыр, 2 жумалар менен бир ай болуп келсе уже алыстап кетет. Бир 2 жума неме болсо, нормально келип катташып, ойноп. Бул репортаж Атайын Төлөс ТВ үчүн даярдалды.